Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Израиль жоокерин жаакка чапкан, коопсуздук эрежесин бузган деп айыпталган 16 жашар палестин кыздын үстүнөн сот иши башталмакчы. Атайын баяндама. Сенегалдын борборунда өтүп жаткан дүйнөлүк саммитте дүйнө жүзү боюнча чейрек миллиард бала мектепке барбаганы жөнүндө маселе каралууда. Кыргызстан көк бөрүнү күчтүү жана шамдагай жигиттер элет жеринде ойноп келген болсо, эми Бишкектин четинде ат таптап көк бөрүгө түшкөн ишкерлер да көбөйдү. Келерки жумада Израилдин аскердик соту 16 жашар палестин кыздын ишин карайт. Ага коопсуздук эрежелерин бузган, Израилдин жоокерин жаакка чапкан деген айыптар тагылууда. Ахет Тамиминин Израиль жоокери менен бет келген учурун апасы видеого тартып алып кеңири жайылткан. Бирок экөө тең камакка алынган. Израилдин көсөмөлүндөгү Чыгыш Иордан аймагындагы Неби Салех кыштагынан атайын репортаж. Неби Салех батыш жээктеги палестиналык чакан кыштак. Аны бул аймакты басып алган Израилдин бутундагы тикинек деп билишет. Жергиликтүү эл Израилдин армиясынын кубатына карабастан бул мамлекеттин бийлигине баш ийбей келатат. Айрым израилдиктер болсо бул кыштактын тургундарын террорист деп атап келишет. Израилдин аскери 15 жаштагы Мохаммед Тамимини сырты резина болгон темир ок менен бетке аткан. Дарыгерлер окту Мохаммеддин башынан алып чыгышты. Ал үчүн Мохаммеддин баш сөөгүнүн айрым бөлүгүн кесип салууга туура келди. Мохаммедди 15 декабрда орун алган демонстрацияда атып салышкан. Аны тез жардам кызматы ооруканага жеткирген. Ахет Тамими Мохаммеддин аталаш тууганы. 16 жашта болсо да нааразылык акцияларга көп катышып активисттердин бири. Ал Израилдин 2 аскерин үй бүлөсүнө таандык аймактан чыгып кеткиле деп айтып жатат. Аны бир аскер чапканда жооп кайтарып, аскерди бетке чапты. Бул видео интернетте топ жарды. Ахетти жана видеону тарткан анын апасы Нариманды Израиль камакка алды. Аларга коопсуздукка шек келтирди деген айып тагылып, апасы менен кызы түрмөгө камалышы ыктымал. Биз каршылык көрсөтүп жатабыз. Ал менин кызымдын дагы милдети. Душманыбыз бизди өлтүрөм деп келсе, биз аларга гүл бермек белек. Батыш жээктеги башка палестиналыктарда эле Ахет Тамиминин иши аскердик сотто каралууда. Учурда 300дөн ашуун 18ге жашы чыга элек палестиналык түрмөгө кесилген. Израилдиктердин айрымдары жашы жете элек балдарды түрмөгө камауга каршы. Бирок көпчүлүгү Тамиминин үй бүлөсү жазага тартылыш керек деп ойлойт. Кризисте тынчтык жараяны жок. Сүйлөшүүлөр жакын арада кайра башталбайт окшойт. Кийинки муундун келечеги оор болчудай. Тез арада өзгөрүүлөр болбосо эки тарап тең кыйынчылыктарды башынан өткөрмөкчү. Дүйнө жүзү боюнча 263 миллион бала мектепке барбайт. Дагы бир канча миллион балага сапаттуу билим берилбейт. Балдардын мектепке барбай калуусу келечекте оор кесепетин тийгизери, радикализация, миграция сындуу көрүнүштөрдү жаратаары кабаттырга салат. Сенегалдагы саммитте кризисти жөнгө салуу үчүн 3 миллиард доллар чогултуу маселеси каралууда. Диний мектептин окуучулары көчөдө кайыр сурап жүргөн көрүнүш Дакар шаарында көнүмүш адат болуп калган. Алардын көбү шаардын сыртынан келишет. Алардын ата-энелери балдары диний билим алып жүрөт деп ойлошот. Окуучулардын айрымдары Курандан бир дагы аят үйрөнбөй калышы мүмкүн. Көчөдө жүргөн балдардын айрымдары ушул балдардын империясы атыккан борборго түшөт. Алар бул жерде көчөдө жүрүүнүн ордуна оюнчук, тамак менен камсыздалып, өздөрүн коопсуз сезишет. Жаш балдардын укугун коргогон активисттин айтымында өкмөт диний мектептерде окуган балдардын көчөдө кайыр сурап жүргөнүн токтотууга эч аракет кылбай жатат. Куран окуткан мектептерди модернизациялоо мыйзамы былтыр эле сунушталган, бирок кабыл алына элек. Дакардын жакыр аймактарынын биринде диний мектептин директору болуп иштеген Чаботу диний билим берген мектептер заманбап болушун каалайт. Мен бардык ата-энелерди диний мектептерди модернизациялоого жол берген мыйзамды колдоого чакырат элем. Мектептеги жагдайдын оңолушу жана билимдин сапаты жакшыруусу абдан зарыл экендигин мугалимдерге жеткирүү үчүн абдан көп иштедик. Бул жерде диний мектептердин саны 5000ден ашат. Бул секулярдуу мусулман өлкөдө көпчүлүк ата-энелер мектептерди модернизациялоого каршы эмес. Бирок туура балансты табуу Сенегалдын билим берүү тармагынын эң негизги көйгөйү болуп калууда. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Мьянма өлкөсүнүн бийликтери Рохинджа мусулмандарына тиешелүү 400 кишинин сөөгү табылган массалык бейитти тергөөгө аларын BBC-ге билдирди.
Рахин штатының катчысы Гудар Пинч кыштагына расмийлер жөнөтүлөрүн айтты. AP агенттиги Спутниктен алынган сүрөттөр жана качкындардын айткандарын салыштыруу аркылуу ал жерде массалык кыргындын далилдерин тапканын маалымдады. Израилдин тышкы иштер министрлиги Польша парламентинин Холокост тууралуу талаштуу мыйзам кабыл алышын айыптады. Жаңы мыйзамга ылайык Польшаны нацисттик Германия менен кызматташкан деп айыптоо кылмышка тете. Ал эми Польшанын аймагындагы нацисттик концентрациялык лагерлерде поляк лагери деп аттоо мыйзамсыз деп табылышы керек. Facebook'тун негиздөөчүсү билдиргенде, социалдык тармактын жаңылыктар түрмөгүнө өзгөртүүлөрдүн киргизилиши колдонуучулардын азайышына алып келди. Марк Цукербергдин айтуусунда Facebook күнүнө 50 миллион саатка гана колдонулуп, ар бир кишиге 1,5 мүнөттөн гана туура келет. Жалган маалымат таратууну токтотуу үчүн видеолорго чектөө коюлуп, рекламаларды текшерүү күчөтүлгөн эле. Соңку жылдары Кыргызстанда көк бөрү оюну кеңири жайылып, ага кызыккандар да, катышып ойногондор да көбөйдү. Күч жана шыкты талап кылган бул оюн мурда көбүнчө айылдарда ойнолсо, эми Бишкектин тегерегиндеги конуштарда ат таптап, көк бөрү чапмай каадасы кызматкерлерден тартып, ишкерлерди да өзүнө тарта баштады. Айбек Абдылдаев баяндайт. Тоолуу Алай районунан башкаланын чет жакасына көчүп келген азамат ат таптаган жүздөгөн саяпкерлердин бири. Биздин сарайда 12 ат бар, кымбат баалуу аттар, чет өлкөдөн келген аттар бар, таза кандуу аттар. Кара байыр аттар бар, кыргыз ылкылары. Улакка таптайбыз, ошо улактан алган байгелер жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бишкектин четинде бизнесмен, чиновник, аттуу баштуу кишилер чоң суммадагы каражатка ат сатып алып, аны бактырып дем алыш күндөрдө шаардын четине чыгып көк бөрү тартмайды адат кылып алышты. Карыя чабандестер мындай каада кабаттап байге сайылган чоң тойлордун күчөшү менен андан бетер жайылып баратканын айтышат. 50 жыл улак чаптым. Мына 70ге чыктым, дагы Кудайга шүгүр дагы чабам. Биринчи улак башталганда мен чай, самынга ташташ элем. Мына азыр төө коюлуп атат, тай коюлуп атат, Бишкекти каптаган ызгар суукка карабай ат менен адамдан чыккан көк булоо асманга көтөрүлүп турган ушундай аламан улак тартыштын бирине күбө болдук. Аламан улак деп коет буну дагы. Бул торпок. Канча салмагы? Салмагы 60 килограммдан өйдө. Сырттан караганда көк бөрү үрөй учургандай кооптуу сезилет. Тизеге негизи мындай өтүктөр болуп атайын тигилет. Буга бул кийизден, эжелтен калган бул мындай тизени бекемдеш үчүн болот. Анан бул колдордук. Улуттук оюндардын ичинен эң кумарлуусу жана массалык түрдө ойнолгону көк бөрү. Соңку жылдары эрежеге салынып, атайын ат майданда ойнолуп келүүдө. Ошого карабастан баштапкы түрү баары бир көп ойнолот. Мурда көк бөрү тартуу үчүн шаардан элетке барышса, эми шаарга келе баштады. Көк бөрүдөн спортко өтөлү. Түштүк Кореядагы кышкы олимпиаданын башкы уюштуруучусу билеттердин сатылышын күчөтүү үчүн чукул чаралар эмитен ишке киргизилиши керек экенин айтты. Оюндардын ачылышына 8 эле күн калды. Ал эми билеттердин 25% дали сатыла элек. Премьер лиганын өткөн түнкү оюндарында Манчестер Юнайтед 2-0 эсебинде Тоттенхамдан утулду. Ал эми Челси 3-0 эсебинде Борнмаустан жеңилип 4-орунга түштү. Манчестер Сити болсо Вест Бромду 3-0 менен утту. Соңку жаңылык. Кадырес эле торпоктордой көрүнгөнү менен Кытайдын түндүк тарабында пробирка технологиясынын жардамы менен төрөлгөн музоолорду багып жатышат. Окумуштуулар булардын төрөлүшүн пробирка технологиясы менен уйларды массалык түрдө көбөйтүүдө алга карай алгылыктуу кадам катары сыпатташты. Музоолорду ветеринарлар күнүгө текшерип турушат. Уйлар музоосун 9 ай көтөрөт. Ал эми жаңы технологиянын жардамы менен келечекте бир уйдан жылына 10 музоо алып турса болот. Технология чоң арыштарды жасаган заманга күбө болуп турабыз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, одо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар, интернет өзгөдө башпаңыз.